Күндүн маанилүү жаңылыктары менен назарыңыздарда. Бүгүн 24 күн жыйынтыгы Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Бүгүн 4-июнь күн жыйынтыгы боюнча кыскача. Кыргыз Республикасынын аэропортторун 15-июндан тарта эл аралык авиабилдирүүлөрдү кабыл алууга даярдоо пландалып жатат. Ал эми эл аралык каттамдарды кайра жандантуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өзүнчө чечими менен ишке ашырылат. Чет элдик жана ата мекендик авиакомпаниялар каттамдарын качан жана канча жолу ишке ашырышы боюнча жеке сунуштарын жиберүүдө. 8-июндан тарта диний мекемелерге, мечиттерге, чиркөөлөргө жана намазканаларга барууга коюлган чектөөлөр алынат. Мындай чечимди Республикалык штаб Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жана башка диний мекемелердин өкүлдөрү менен кеңешкенден кийин кабыл алынды. Бул жайларда санитардык чаралардын сакталышын текшерүүнүн жана көзөмөлдөөнүн алгоритми, бет кап тагынуу, кире бериштен келгендердин дене табын өлчөө, социалдык аралыкты сактоо камсыз кылынышы керек. Республикалык штаб өлкө аймагында карантин күчүндө экенин эскертет. Ошондуктан жарандар санитардык гигиеналык нормаларды, анын ичинде коомдук жайларда сөзсүз түрдө бет кап тагынууга тийиш экенин эскертет. 5-июндан баштап республика боюнча областтар жана райондор аралык жүргүнчү ташыган каттамдар толук кандуу ишке кирет. Анын алкагында жүргүнчүлөрдү ташуучу ишканалар менен түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлүп, санитардык нормаларды сактоо боюнча тийиштүү тапшырмалар берилди. Жүргүнчү ташыган унаалардын ичи рейске чыгуудан мурда дезинфекцияланышы шарт. Ал эми айдоочусу медициналык текшерүүдөн өтүшү кажет. Транспорт каражаты 60-70% гана жүргүнчүлөр менен камсыз болушу керек деп билдирди Автоунаа суу транспортунун жана салмактык өлчөм көзөмөлдөө агенттигинин директорунун милдетин аткаруучусу Касымалы уулу Арслан. Москва мэри Собянин маска режими күздүн жарымына чейин узартылышы мүмкүн. Москванын учурдагы мэри Сергей Собянин Москвада маска режими күздүн жарымына чейин узартылышы мүмкүн деп бүгүн билдирди. Анын айтуусунда бул режим коронавируска каршы вакцинанын пайда болуусунан көз каранды. Ал эми вакцина октябрдан февралга чейин иштелип чыгуусу күтүлүүдө. Собянин биринчи вакциналар октябрдан баштап жүргүзүлүшүнө үмүт бар деди. Айта кетсек, Собянин пандемия учурунда санариптик өткөрмө аркылуу топтолуп алынган бардык адамдардын маалыматын толук өчүрүп жок кылынат деп билдирген. Бүгүнкү маалымат боюнча ооруган адамдардын жалпы саны 187.216, анын ичинен 91.654 айыгып чыгышкан. Жалпы өлгөндөрдүн саны 2685 адам. Москвада метро поезди дубалды сүзүп жарып кетти. Москвада метро поезди деподогу дубалды сүзүп жарып кетти. Бул көрүнүш 3-июнга караган түнү Планерное депосунда болуп өттү. Машинист резервдик токтотуу көзөмөлүн баспагандыктан поездин токтотуучу механизм иштебей 5 км/сааттык ылдамдыкта жүрүп барып дубалды сүзүп жарып кетти. Машинист жабыркаган эмес. Бул тууралуу Московский комсомолец басылмасы билдирди. Пандемиядан кийин Россия мигранттардын кызматынан баш тартуу божомолу бар. Пандемия аяктагандан кийин Россия мигранттардын кызматынан баш тартуу божомолу бар деп билдирди специалист Галина Романова Мир 24 телеканалына. Пандемиядан кийин ишсиз калган Россиянын жарандары иштерин алмаштырышы толук мүмкүн. Бул учурда мигранттардын ордуна Россиянын жарандары иштеп калышы толук мүмкүн деди ал. Прогрессивдүү билим берүү институту эсептерине караганда, пандемиядан кийин айлык маяналарын көтөрүлүшү мүмкүн болгон кызматтар IT специалисттери, PR СМИ специалисттери, онлайн маркетологдор, андан сырткары антикризистик жетекчилер, ошондой эле врачтардын, окутуучулардын, психолог, лаборант, агроном жана ветеринарлардын айлыгы көтөрүлүшү күтүлүүдө. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Акрам Мадумаров Нарын шаарында жүргөн селдин кесепеттерин жоюу боюнча жыйын өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаровдун маалыматы боюнча нөшөрлөп жааган жамгырдан улам чоң Нарын каналындагы суунун деңгээли көтөрүлгөн. Анын кесепетинен улам Нарын шаарына караштуу Батыш, Алмабак, Ак Коргон жана Көтөрмө райондорунда жайгашкан 60 турак жайдын короолорун, чарбалык субъекти жана жолдорду суу каптаган. Учурда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүүдө. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана мүмкүн болуучу тобокелдиктерди азайтуу боюнча иш-чараларды жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ал тармактык мамлекеттик органдарга финансы каражаттарды өз убагында бөлүү жана алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Шашылыш билдирүү өлкөдө жаан мөндүр жаап, сел жүрүшү күтүлөт.
2020 жылдын 5-июнунан 10-июнуна чейин Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борборунун билдиришти. Маалыматка ылайык 5-июнда күндүз 6-7-июндарда Чүй, Ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, 8-9-июндарда республиканын кээ бир аймактарында жаан чачын, катуу жаашы күтүлөт. 5-6-июндарда айрым жерлерде мөндүр жаашынын ыктымалы бар экенин эскертебиз. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. 2020 жылдын 5 жана 10-июнуна чейин туруксуз аба ырайына жана көтөрүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Шайлоо босогосун 9-7% чейин төмөндөтүүгө багытталган мыйзам долбоору экинчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Бүгүн 4-июнда Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзамдын долбоору экинчи окууда каралды. Мыйзам долбоорунун демилгечилери Мамытов, Бакиров, Турсунбаев, Нурматов, Сулайманов, Тулендибаев, Самат, Гульнара, Клара, Маматалиев, Мананов, Садыгалиев, Тагаев, Туманбаева, Ормонов, Баймуратов, Кадралиев, Троспеков, Бакиров, Дюшалиев, Джамалдинов, Мамашева, Иманалиев. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 64-беренесине өзгөртүү киргизүүгө багытталган. Тагыраагы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешине саясий партиялардын өтүүсү үчүн шайлоо тоскоолдугун 9-7% чейин төмөндөтүү сунушталууда. Мыйзам долбоору экинчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысынын орун басары сел жүргөн Наран шаарына барды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары Давлетбек Алимбеков сел жүргөн Наран шаарына барды. Наран шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдиргендей, күн мурун Наран шаарында нөшөрлүп жаан жаап, сел жүрүп, калаадагы бир катар аймактардагы үйлөр жабыркаган. Учурда министрдин орун басары табигат кырсыгынан жабыр тарткан тургундар менен жолугуп жатат. Белгилей кетсек, Наран шаарындагы селдин кесепетинен кийинки кырдаалды аныктоо боюнча 3 комиссия түзүлдү.
Көңіл бұрғаныңыздар үшін чоң рахмат. Біздің жаңалықтар топтомына катталып қойыңыздар. Кейінгі чығарылашта көрішкөчө саламатта болыңыздар. Сіздер менен Адилет Аманголов болдым.